Топтолмо ипотека негизи үлүштүк курулуш механизминин көмөкчү продуктусу болуп эсептелет. Ошол банк аркылуу топтоо жолу менен үйдүн наркынын 30%-ын банк аркылуу чогултат, калган 20%-ын банк каржылап берет. Ошентип, ал эми калган 50%-ын мамлекеттик ипотекалык компания 8% чен менен 15 жылга берет. Жарандар ушинтип үйлүү болсо болот. Үлүштү бул топтолмо ипотека менен бардык жарандар алса болот. Бюджеттик тармакта иштейби, чет өлкөдө иштейби, бардык категорияда жарандар алса болот. Бирок бизде кезекте тургандар аларга бул тиешеси жок негизи. Алар кааласа өтсө болот, бирок алар деген бизде кезекте азыр социалдык ипотека жеңилдетилген, анан арзан ипотека боюнча 3 кезегибиз бар. Ошол кезекте тургандар баштапкы төлөмү жок, 25 жылдык мөөнөткө 4 жана 8% менен алышат. Ал эми топтолмо ипотека менен жарандар жана топтоо жолу менен бул ошол акча топтоп үйдүн ошол үлүштүк курулуш механизми аркылуу алат. Бул үйдүн жарым акчасын төлөйт, калган жарымын 15 жылдык пайыз калат. Бул пайыздык чени 8%.